бүт милдетти өз мойнуна алып жооп берет деп президенттик башкарууну тандагансыңар. Демек, кечээки Баткендеги шалаакылыктын, кайдыгерликтин айынан окко учкан кырчындай өмүрлөргө, гүлү көккө сапырылып, каңырыгы түтөгөн калкка, кырчындай өмүрлөргө, карагинен кан, жүрөгүнөн зар өтүп, ботодой боздогон энелердин көз жашына, аталык мээриминен ажыраган бөбөктөргө, бараарга багыты жок башпаан эгиздеп, жонуна жүгүн артынып, жолго чыккан жарандарыбыздын тагдырына, чек аранын чечилбеген чырына, мындан аркы бүдөмүк божомолдорго сөзсүз жооп берилиши керек. Чар жайы тиш алып барган чалгындоо ишинин чабалдыгына ким жооп берет? Же эмне биздин өлкөдө төшөк чалгын, кустур чалгын жана контрабанда чалгын эле иштеп калды беле? Колум сынса сынсын, оюм сынбасын деп иштейличи. Парламентаризм деген жолум сынбасын деп иштейличи. Бутум сынса сынсын, духум сынбасын деп иштейличи. Анткени парламенттин духу бул бүтүн кыргыз элинин духу. Рахмат.